Алатоо 24 каналынын түз эфиринде лайв студиясы өз ишин баштайт. Биз мында коомдук биринчи каналдын көрүүчүлөрү тартып бөлүшкөн эң эле көйгөйлүү, эң эле кызыктуу окуялар тууралуу кеп кылабыз. Жакынкы сааттарда сиздер менен мен Мерим Сырдыбаева болом. Саламатсыздарбы? Ордо каланын 1-май районуна караштуу Аскаташ конушунун тургундары Сары Өзөн дыйкан базарынын аймагы качан иретке келет деп бизге мындай видеосун тартып бөлүшкөн. Тасмасы менен бөлүшкөн жашоочунун айтымында базар конушта мындан 2 жыл мурун ачылган. Мына ошондон бери элдин бул жерден өтүүсү көйгөй жаратууда. Базардын аймагында качан карабат таштанды чачылып, жагымсыз жыт орун аларын айткан жашоочу эң эле кейиштүүсү элдин ары бери өтүүсү кооптуу болууда дейт. Анткени бул жерге жүк алып келген ири жүк ташуучу унаалар жолдун жээгин ээлеп туруп алышат. Көпчүлүк учурда элди өткөрбөйт. Жөө жүргөндөр аргасыздан унаа каттаган жолго чыгып басканга аргасыз деп ачууланган автор эмнеге көзмөл кылышпайт деп нааразы. Саламатсыздарбы? Мына Сары Өзөн базары. Биз окуучулар болобуз. Монтип могул жактын баары көлчөк. Могул жактардын баары машина туруп алат, бизге жол беришпейт такыр. Чекенин баары мусор аз, тийне чакта ар кандай ичкен арактардын баары бар, тийне теттиндей. Чириген картошкалардын баарын ыргытышат, аябай жыттанат. Өтүп баратканда аябай жаман болот бизге. Көлчөк жолдун баары мондай. 2 жыл мурун көчүп келген Сары Өзөн дыйкан базары. Мына жолдун баары мусор көрүп атпайсызбы? Бияктан биринчи класстар кантип өтүшөт? Эртең менен кетип баратканда окуучуларга жол бербей коет машиналар бизде. Сүзүп кетсе ким жооп берет ошолордун? Сүзүп кете жасташат. Мына бияктын лайы болуп канча жылдан бери эле жатат. Машиналардын баары тетин туруп жол бербейт эчкимге. Бул жер базар көчүп келгенден мурун таптаза сонун жер болчу. Ошо могу жолдун четтерине мондай КамАЗдар туруп алышат. Ол жактын баары көлчүк, машиналар өтүп кетип, бирок көлчүк болуп сасылып калышкан. Биякта сонун бактарды Кыйып ташташты. кыйып сатып жүрүшкөн. Жалал Абад облусунун Окен районунун Акбата айылынын тургуну болсо, жергиликтүү бийликти мал базарга бир баш багып кетүүсүн суранып, бизге мындай видеосун тартып бөлүшкөн. Анын билдирүүсүндө мал базар болгон күндөрү базарга кирип чыгуу такыр эле мүмкүн эмес. Базар алдында унаа башаламандыгы орун алган. Ким кандай кааласа ойду келдүү унаасын токтотуп кете берген көрүнүш. Муну айткан тасманын автору жол коопсуздугун көзөмөл кылган кызматкерлерди жана айыл өкмөттө базар аймагындагы унаа башаламандыгын тартипке салууну өтүнгөн. Бүгүн Малаянтта мал базар 2-чү күн. Ушул жерден айыл өкмөтү, начальник ГАИси иштейби, иштебейби билбейм. Алар ысык жерде отура эле, креслодо отура эле, айлыкты шыкылдатып алышып атат. Бул жерде кичине караштырып, бияктарды порядка кылып койсо болот да. Но тургандарды көрдүңөр? Мына встречныйга коюп туруп эле коюп коюшкан машинасына. Мал базары болгондо кичине порядка кылып койсо, но жерлерди койдурбай, караштырып, стоянка кылып, стоянкага алып киргизип нарага. Бияга кирсең, кайра чыгышың кыйын да. Ошо Мадыянтка кирип чыгып, кетишиң кыйын. Бул жерден начальник милициясы ким, айыл өкмөтү ким билбейм. Алар көрүнбөйт, каранын эле көрүнбөйт мерде. Ушуну караштырып койгула, суранчы. Ал эми Чүй облусунун Панфилов районунун Эркинсай айылынын тургуну кооптонгон видеосун тартып бөлүшкөн. Телекөрүүчү айылдагы Чекиров көчөсүндөгү номер 114-үйдүн алдындагы электр мамычасы авариялык абалда турат деп коңгуроо кагууда. Акыркы учурда жыгачтары чирип, ажырап кеткен бул мамычага эң аз дегенде эле 60 жыл болгон. Мамычаны которуп берүү өтүнүчү менен жашоочулар мындан 2-3 жыл мурун эле райондук электр тармактар кызматына кайрылышкан. Бирок элдин ал аракетинен натыйжа чыккан эмес. Кокустан катуу шамал болуп мамыча кулай турган болсо, номер 114-үйдүн жашоочулары жабыркап калышы мүмкүн деп автор кооптонууда. Саламатсыздар, мен бул видеону Панфилов району Эркинсай айылында Чекиров 114 үйүнөн тартып жатам. Бул
тартып атканым ушул Чекиров 114 үйүнүн алдындагы столбада. И бунун биз билген эле турганы 60 жыл турат. Эң кем деген эле. Ошону биз суранарыбыз ушу столбаны алмаштырып бериңиздер. Анткени бул жерде бир шамал боло турган болсо катуураак. Бу жерде жанында үй бар. Ошол жерди басып кала турган. Бул электр зымдары көчөдөн кетет да, анан ушул Чекиров 114 үйүнүн участогуна дал келип калган. Бул столбаны которуп берүү үчүн айыл болуп чогулуп, бир эле столба эмес, 15-16 столбадай бар болчу. Ошолорду которуп берүү үчүн 1-2 жыл мурун даже ага чейин эле толтурат арыздары РСке жолдошкон. Бирок ал жактан эч бир аракеттер жасалбагандыктан элдик репортажга жиберип отурабыз. Көбөйтесин өздөрүңүздөр эле көрүп турасыз, ар кайсы жери чириген. Дүйшөмбү күнү биз программабызда шаар тургуну Фрунзе гипермаркетинде алданып калган фактыны көрсөткөнбүз. Мына ошол көрүүчү Фрунзе дүкөндөрүнүн дагы бир бирөөсүнөн тартылып алынган мындай видеосун тартып бөлүштү. Бул видео Лев Толстой көчөсүндөгү гипермаркетте тартылып алынган. Анда көрүнүп тургандай Кафен Кеф сода маркасынын сырынын сыртында жазылган баа кассага келгенде дагы кымбат болуп чыккан. Тагыраагы сырда 62 сом 75 тыйын деп жазылса, кассага келгенде ал 81 сом 10 тыйын болуп калган. Ортодогу айырма 18 сом 35 тыйынды түзгөн. 18 сомду көпчүлүк байкабай деле калышы толук мүмкүн, бирок Фрунзе гипермаркети килограммы 424 сом деп турган сырды кассадан 548 сомдон сатып жатканы белгилүү болгон. Бул видео 11 декабрда тартылып алынган, ал эми сырлар 14 ноябрдан бери ушундай ыкма менен кымбатыраак баада сатылып келген. 3 күндөн бери чоң бир оценкалар болуп атат, арзандап атат. Хорошо, макул. Арзандаганда сиз наоборот мага кымбат сатып атпайсыңар. 62 сомдун ордуна 81 сом алып атасыңар. Кандай переоценка болуп? Жок, ошо арзан товарлардын баары. Билмеген товарлар арзан болуп атат. Арзандаган жок, сиздики наоборот. 424 сомдук сырды 500 боло экен байке. Кандай выгрузка? Жок, сен бунун дата упаковканы карабайсыңбы? 14 ноябрь дейт. Кактагысың? Кече мурда күн эмес да бул. Бул бир ай болуп калды. Уябайсыңар бул элди алдыган. Кайсы 3 күн? Каяктагы 3 күн айтчы, мына посылка болгонуна почти бир ай болду. Ошо переоценка болуп бул алмаш. Жо, азыр баалар арзандап атат деп атасыз, э? Жок, азыр баалар арзандап атат. Сиз мага 548 сомдон сатып атпайсызбы? Бул арзан болуш керек да, туурабы? Элүү сегиз сом болуш керек. Байке, бул может акционный товар, бул деген акциясы бүт. Какой акция? Какой акция? Жок, акциясы бүткөндө баркодко жазылбайт да биздечи. Анан ошол калып калган акционный баа мененчи бул алмашылбай калган. Ушундай болуу калып кала берсе. Кагаз кайдын жазсак. Эске салсак, шаар тургуну буга чейин Анкара менен Горький көчөсүнүн кесилишиндеги Фрунзе гипермаркетинен видео тартып бөлүшкөн болчу. Анда ал баадан дагы, салмактан дагы алданып калганын айтып, нааразы болгон. Берүүбүздү улантабыз. Ордо каланын тургуну Турузбеков көчөсү деги качан оңдолуп бүтөт деген суроосун шаардык мэрияга жолдогон. Видео тартып бөлүшкөн жашоочунун айтымында былтыркы жылы ноябрда аталган көчөдө оңдоп түзөө иштери башталган. Ал Турузбеков көчөсүнүн Үмөталиев менен Шевченко көчөлөрүнүн ортосундагы тилкесинде жүргүзүлгөн. Анда түтүктөрдү алмаштыруу иштери жүргүзүлүп, план боюнча бул тилкеге асфальт төшөлмөк дейт автор. Бирок жай менен эч нерсе иш кылынбай, күз келгенде көчөдө оңдоо иштери башталган. Иш шыр жүрүп кетсе дагы мейли эле, бирок минтип шагылды төгүп кетишкен боюнча дайыны жок деп автор ачууланган. Ал башка унааларды айтпаганда, азыр таштанды чыгарган унаалар дагы аталган тилкеге кире албай жатат деп нааразы. 2018 жылдын май айынан баштап ноябрына чейин Турузбекова көчөсүнөн Үмөталиева көчөсүнө чейин
жана жылуулук түтүктөрүн алмаштырышкан. Ноябрда кеч болуп кетип, асфальтталбай калган мына көчө. Бул көчө азыр Шевченко көчөсү менен Металлева көчөсүнө чейинки көчө. Анан быйыл ноябрь 2019 жылы ноябрга чейин күтүшүп, ноябрда монт башташкан, асфальт төшөшкөнгө монча болуп турат. Эми азыр бул жактан бир да машина өтө албайт. Ноябрдан бери жок жазып коюшпайт моуну. Анан могул жерде мусорный ящиктер бар. Буга тазалыктын машиналары мына көчө Турусбеков көчөсү менен Шевченко көчөсүнө, Чокморова көчөсүнүн астына тротуардан өтүшөт могул жерде. Кечээ күнү биз болсо могу тротуарга темир сайып, что өткөрбөгөндөй кылып койгонбуз. Аны жулуп салыштыр дагы ушул жерден бүт грузовой машина түнү күнү могул жерден өтүп атат мына тротуарда. Мына тротуар. Эми ушул кантип болсун ушул эми. Былтыркы январь 18 жылдын майынан баштап мына 19 жылдын декабры болду, ушул жол бүтпөй жатат. Могул жерден өтөт грузовой машиналардын баары Шевченко көчөсүнөн Турусбекова көчөсүнө, Чокморова көчөсү. Ошону монча бул жерде жителдер деле өтө албайт, эч ким өтө албайт могул жерден. 5-6 жок дегенде могуну жазып койсо болмок. Жол көйгөйүн айтып, Ордо каланын дагы бир тургуну биздин программага мындай видеосун тартып бөлүшкөн. Шаар тургунунун айтымында шаардагы Жибек жолу менен Салиев көчөлөрүнүн ортосундагы Будённый көчөсүнүн абалы өтө эле начар абалга кептелген. Учурда бул жолдо чоң болуп оюлуп кеткен жерлер оголо көп. Айрыкча акыркы 2-3 жылдан бери жолдо жүрүү мүмкүн болбой калганын айткан жашоочу. Жок дегенде шагыл төшөп берип коюшса жакшы болмок деп кейиген. Саламатсыздарбы, Бишкектин тургундары, бийликтегилер. Ушул Жибек жолу менен Салиеванын аралыгындагы Будённый көчөсүнүн жолдору аябай начар болуп калган. Ушуга бийликтегилер ушул видеону жеткирип коюңуздарды суранабыз. Бул жол канча 2-3 жыл болду ушул жолдон жүрөбүз биз. Ушул жол такыр оңолбойт, алдында мектеп да бар, монтип болгону аралыгы 100 метр жер, 100 метр, 50 метр жер. Ушул жерге шагыл түшөп деле тегиздеп койсо болмок бийликтегилер. Ушул көптөгөн жылдардан бери ушул бойдон турат. Абалы аябай начар. Мына карасаңыздар, машиналар өтүп жатат, аябай кыш мезгилинде жүргөнгө даже болбой калат. Мына караңыздар. Жолду болгону 100 метр жер болгону. Мына машинанын эме кылып өтүп жатканын карасаңыздар. Канчалык кыйынчылыктар менен өтөт бул жерде. Мектеп да бар, мына мектеп. Ушул жолго шагыл төшөп койсо болмок. Ушул кайсыл районго карайт, Свердловский районго карайбы? Кайсыл районго карайт, ушуну бийликтегилерге жеткирип коюшуңуздарды суранабыз. Бүгүнкү күнгө көрүүчүлөрдөн келген материалдардын ичинен маанилүү делген окуялар мына ушулар болду. Лайв студиясы осо бир астаныгудан кийин кайрадан түз эфирдеги ишин улантат. Ала Тоо 24 каналы менен бирге болуңуздар.